Мисалы бизде деле бир жыл түшүнүк болуп калган. Бул кыргызды Путин келип эле оңдобосо болбойт экен. Ошо келсе бат эле оңдоп койгудай деп. Анысы кандай өскөн Арыстан Алай 2020-жылдан кечикпейт, нары өтпөйт. Бийлик башына барат, бул ааламдык мыйзам. Бул орундалат. Ааламда жалган жок. Адам ата көрүнөм дедиби 3 күндөн кийин. Келем дедиби, келди. 2010-жылдан баштап бул мыйзам түшөт дедиби, түштү. Жылы кечикпейт аалам боюнчачы. Анысы кандай кыргыз көтөрүлөт. Өсөт, пендечиликтен чыгат, оору суркоодон кутулат. Бирок деген оору ооматка айланат, оомат өзү оору, оору өзү ооматка айланып кетет. Кырсык өзү ааламдык кызматка аткарылып кетет. Ошондой эски жолдо табылган мыйзамдар жоюлуп кетет да кыргыз улуулук өткөн кезде. Анан башка улут дагы айтат экен, мага президенттиңдин кереги жок. Могу күндүк чыгарган оош кыйыш заманда парламентиңдин да мыйзамы жок, кереги жок. Мен ошо Арыстан Алайга биргем, ошо улуулукка биргем, мен кыргызга биргем дейт экен деле, керек болсо мамлекети жоюлуп кетет экен деп айтсак болот да. Мисалга Кудайга мамлекеттин эмне кереги бар асмандан элестетиңиз. Мындай элестетели, жерде карап. Мамлекетиңдин, башчыңдын эмне кереги бар? Тынчтык болсо болду да. Биримдик болсо болду да. Актык болсо болду да. Ошо сыяктуу эле барып биз керек болсо мамлекетти жоюп коебуз. Үсөнгө куушуң эмне болуп калыптыр? Проценти пениясы менен арактан ордун алабыз. Каркыра не болуп калыптыр? Касиетибиз менен, улуулук сөз түшүнүгүбүз менен алып коебуз аны. Ал бирөөнүн эмгеги, ал бирөөнүн менчиги, ал бирөөнүн рызкысы. Сен барып туруп бирөөнүн квартирасынын бир кухнясында жашап албайсың да. Ал ошол үйдүкү, ошол адамдыкы. Мына урматтуу улуу журтум. Ошентип кыргыз дүйнөгө биринчи кору болуп, анан зор болот. Кыргыз биринчи сыноодон өтөт, анан сыйкыр касиетке ээ болот делет. Кыргыз эмненин ролун аткарат? Ауранын, ааламдын ордун аткарат. Кадимкидей эле аалам дейбиз. Аалам деп айтсак туура болгудай экен. Кудай дебейчи. Кудай деген сөз бул. Кут ой. Эгер сенде кут ой болсо, анан Кудай сенде болот. Эгер сенде жут болсо, сенде ийри болсо, сенде кара болсо, Алла эмес, Алланын атасын таап чакырсаң да келбейт, апасын айтсаң да келбейт, баласын чакырсаң да келбейт. Атын эмес керек болсо. Көрдүңүзбү? Биринчи көкүрөңүздө кут болсо, демек кут байырлайт. Жут болсо, жут. Кара болсо, мына ошентип биз жөн эле аалам деп түшүнсөк болгудай. Аалам деп айтсак болгудай, аалам колдосун деп. Аалам ыраазы болсун деп. Ааламга барабыз деп. Ааламдан келгенбиз деп. Ааламдык түшүнүк өтөлү деп. Ааламдык түшүнүктө жашайбыз деп. Ааламдашуу делип атпайбы жаңы доордо мисалга. Мына ошол ааламдан келген өкүл кыргыз ааламдын ордун аткарат экен. Мына мынтип берилет. Жан асманга